Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 22-жылдын 15-июлундагы 385 токтомунун негизинде аз камсыз болгон жана жакыр үй бүлөлөрүнүн жоопкерчилигин жогортулатуу, ишкерликке тартуу жана жакырчылыктан чыгаруу максатында үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алуучулардын колдоо иретинде өз алдынча иш алуу үчүн 100 000 сомдон социалдык контракт 2022-жылы 400 үй бүлөгө жана 23-жылы 629 үй бүлөгө өз алдынча ишкерлик жүргүзүүгө, мал чарбачылык боюнча 686, жеңил өндүрүшкө 234, соода сатыкка 82, кызмат көрсөтүүгө 27 багытында берилди. Бул демилге жерлерде жакшы жыйынтык бергендиктен жергиликтүү бюджеттин эсебинен 23-жылы 23 үй бүлөгө социалдык контракт түзүлүп берилген. 22-жылы 2993 үй бүлө жөлөк пул алган. Ал эми 23-жылы үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алуучулардын саны 1382 түздү.